Акча колдун кири, кеп байлыкта эмес. Бул эл арасында көп колдонулган сөздөрдүн бири. Ооба, адамдар арасында эң биринчи орунда адамгерчилик турушу керек. Бирок мамлекет туурасында кеп болсо, анда өлкө кубаттуулугу, анын финансысы, байлыгы, акчасы менен өлчөнөрү турган иш. Акчасы бар мамлекет эл аралык чөйрөдө токоштуу бала сүймөнчүктүү дегенде эле. Анын үстүнө мамлекеттин финансылык дараметине карап, жарандардын муктаждыктары чечилет эмеспи? Мына ушул мамлекеттин финансы тармагынын түзүлгөнүнө быйыл 100 жыл толду. Алгач артка кылчайып, тарыхтан азын оолак айта кетели. Туура бир кылым мурда СССРдин курамында Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Ошол эле 1924 жылы Кыргызстанда финансы башкаруу органы түптөлгөн. Көп жылдар бою бардык союздук мамлекеттеринде эле Кыргызстандын каржылык саясаты Москва аркылуу жүргүзүлүп келген. Эгемендүүлүк алгандан кийин каржылык башкаруу өзүбүздүн колубузга өттү. Кыргызстан Борбор Азиядагы постсоветтик экономиканы өнүктүрүүдө реформаторлордун бири болду. Жаңы рыноктук мамилелерге өтүүдө, финансы системасын эл аралык стандарттарга жана эрежелерге ыңгайлаштырууда финансы министрлиги маанилүү роль ойноду. Эгемендүүлүктүн символу жана ошол эле учурда каржылык саясаттын негизги элементтеринин бири болгон улуттук валютаны, сомду Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп кабыл алган. Ошол эле учурда ири эл аралык финансы институттары менен тыгыз кызматташууну баштаган. 1992 жылдын 8 майында эл аралык валюта фондуна мүчө болгон. 1992 жылдан баштап Кыргыз Республикасы Дүйнөлүк банктын тобуна кирген. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргыз Республикасында өз ишин 1993 жылы баштады. Кыргыз Республикасы Азия өнүктүрүү банкы менен 1994 жылы кызматташа баштады. Евро биримдиктин Кыргыз Республикасы менен өнөктөштүгүнүн саясий негиздери 1999 жылы түзүлгөн. Кыргызстан 1998 жылдын 20 декабрында Дүйнөлүк соода уюмуна 133 мүчөсү болуп кирген. Улуттук валютаны өз убагында киргизип, эл аралык уюмдар менен активдүү иш башталганы менен, ошол малдагы мамлекеттик бийликтин чабал иш аракетинин аркасында каржы саясаты кыйынчылыктарга кептелди. Кирешелүү тармактар кашаңдап, иши токтоп, каражат алып келүүчү салык жана бажы тармагы болушунча коррупцияга батты. Жалгыз ишенер Кумтөрдү да чет элдик компанияга карматып коюшуп, казына каңгырап бош калды. Ар бир келген өкмөт карызды очойто алып, кийинкисине мурас кылып калтырып отуруп, бүгүн күндө карыздарды төлөөнүн чокусунда турабыз. Карызга баткан, Киреше булактарынан кол жууган Кыргызстандын бюджети дефициттен дээрлик 30 жыл бою башы чыккан жок. Бул аралыктарда Кыргызстандын бюджетинин өсүү динамикасы төмөндөгүдөй көрсөткүчтөрдү түздү. Акаев 30,4 миллиард сом 2005 жыл. Бакиев 96,5 миллиард сом 2010 жыл. Отунбаева 125,2 миллиард сом 2011 жыл. Атамбаев 229,6 миллиард сом 2017 жыл. Жээнбеков 247,8 миллиард сом 2020 жыл. Бирок Кудайга шүгүр бул жылдар артта калды. Азыр мамлекет таптакыр башка деңгээлде. Мына акыркы 3 жылда эле өлкөнүн бюджети дээрлик 400 миллиард сомдун тегерегинде өстү. 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,8 миллиард сомду түзсө, 2023 жылы 577 миллиард сомго чыккан. 2024 жылы 670 миллиард сомго чыгат деп болжолдонуп жатат. Башкача айтканда, 2020 жыл менен айырма 423 миллиард сомду түзөт. 400 миллиард сомдон ашуун каражат кайдан келип калды? Сиз да бул суроону береттирсиз. Эң биринчи кезекте Кумтөрдү мамлекетке алам деп көгөргөн президент Садыр Жапаровдун ой тилеги орундалып, кен байлык казынага бараңдуу салым кошо баштады. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын.
Мамлекетке өткөн соң кирешелердин көлөмү дароо айырма берди. Чет элдик компания иштеткен 28 жылда Кумтөрдөн 410 тоннадан ашык алтынды казып чыгарып кеткен. Кыргызстанга 1 грамдагы алтын калган эмес. Андан Кыргызстан болгону үлүштүк кирешеден $100 миллион гана пайда көргөн. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин салыктык жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн түшкөн киреше 2,5 жылда $710,8 миллион болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына негизги киреше берип жаткан тармак Кумтөр алтын кени. Бажы менен салыкта уурдамай дээрлик токтоду. Дегеле мамлекеттик бюджетке кол салып жибергендерге Камчыбек Ташиев башында турган укук коргоо органдары жакшы сабактарды көрсөтүп жатат. Натыйжада мыйзамсыз байыгандар миллиондогон каражаттарды төгүп беришти. Тыйын тыпырга менчиктелип кеткен мамлекеттик объектилер кайра кайтарылып, өкмөт жаман менеджер, өкмөт иштете албайт деген түшүнүктөн кетип жатабыз. Мамлекетке алынган ишканалардын дээрлик бардыгы киреше менен чыгып баштады. Акча кредиттик саясат жолго коюлду. Жыйынтыгында дегеле укпаган профицит деген сөздү угуп триллион жөнүндө кеп козгоп калдык. Биз мындан ары ийгиликсиз мамлекеттин, fail state'тен жоголуп кетүү мамлекеттердин босогосунда турган жакыр мамлекет эмес экенибизди далилдеп атабыз. Бул кыргыз мамлекетинин 30 жылдык тарыхында жаңы терминдер пайда болгону сүйүндүрүп отурат да. Бул жерде профицит деген, триллион деген сөздөр бул бүгүнкү тарых болуп атат. Темпти жакшы алып алдыңар. Эмдиги жылы эл мындан да көптүлөрдөн күтөт. Триллиондон ашты, куттуктайм. Бул Садыр Нуркожоевич менен сиздин өкмөтүңүздүн эмгеги өтө кубанычтуу нерсе. Былтыр Евразиялык экономикалык биримдик боюнча Кыргызстан бюджетти профицит менен жапкан жалгыз өлкө болду. Анын көлөмү 13 миллиард сомдун тегерегин түздү. Башкача айтканда Кыргызстан 2023 жылга койгон пландарынан тышкары чөнтөктө дагы $100 миллион артып калды. Жетпейт эле дей бербей ашып калды. Бул жерде албетте финансы министрлигинин жалпы эмгек жамаатынын салымы ат көтөрүбүз. Түшүп жаткан киреше менен кошо чыгашаны дыкат көзөмөлгө алып, туура каржы саясаты жүргөндүктөн казына кампаюуда. Мурда эл аралык институттардан карыз алып жүргөн күндөр артта калып, өлкө өз күчү менен ири долбоорлорду ишке ашырып, элдин жашоосу оңолуп, президенттин шайлоо алдындагы ой тилектери четинен орундалууда. Каражаттын көбөйүшү көп маселени чечүүгө көмөк болууда. 3 жылда республика боюнча 300дөн ашык мектеп, 70 бала бакча жана башка социалдык объектилер курулду. Учактар алынып, аскердик техникалар жаңыланды. Өзгөчө кырдаалдарга туруштук берүүгө тик учактан баштап өрт өчүрүүчү унааларына чейин алынды. Баткендеги чек ара чырынан жабыркаган айылдар жаңыдан тургузулду. ГЭСтер салынып, аэропорттор жаңыланууда. Колунда жокторго 100 000 сомдон берилип, айлык акы, пенсия, пособие көбөйүүдө. Ипотекалык үйлөр жырата курулуп жатат. Ошентип эл да кедей мамлекеттин синдромунан арылып баштады. Кенедей көпүрө же кичинекей бала бакчанын курулушуна сүйүнөт деңизчи. Бирок эл азыр камбарата бир кеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, 45 000 киши батыра турган стадион, жаңы учактардын алынышын сурап, жаңылыкты айтсаң, ушуларды айт дегенде карап калышты. Бул да болсо азыркы бийликтин жалпы командасынын, анын ичинде финансисттердин бараңдоо салымы менен ишке ашты. Президент Садыр Жапаров командасындагы жетекчилерди туура тандаган. Мурда мамлекеттик кызматкерлер үй бүлөгө жакканы үчүн кызматка барса, азыр ар бир тармакты профессионалдар тейлейт. Президенттин командасынын экономика блогун Акылбек Жапаров тейлеп, каржы саясатын жүргүзсө, тартип жана коопсуздугун Камчыбек Ташиев темирдей сактап келе жатат. Баса, буга чейин мамлекеттин карызы баланча $1 миллион ашып кетти деп эл чочулап, төлөй албай калсак эмне болот деген кооптонуулар да азыр жоюлду. Болбосо эгемендүүлүк жылдарда топтолгон карыздын эң чоң төлөмдөрү азыр төлөнүп жатат. 1995 жылы 624,48 миллион сом төлөнсө, 2000 жылы 1 миллиард 130 миллион 920 миң сом тышкы карызга кеткен. Ал эми 2005 жылы болгону 762 миллион 50 миң сом төлөнгөн. 2010 жылы тышкы бересени берүүгө 2 миллиард 715 миллион 130 миң сом жумшалган. 2015 жылы болсо 7 миллиард 483 миллион 720 миң сом чегерилген. Тышкы карызды төлөөнүн суммасы 2
2020 жылдан тарта көбөйө баштаган. Ал жылы 16 миллиард 92 миллион 920 миң сом кеткен. 2021 жылы тышкы карызды төлөөгө 15 миллиард 212 миллион 510 миң сом коротулган. 2022 жылы 22 миллиард 112 миллион 760 миң сом бөлүнгөн. Былтыр тышкы карызды төлөөгө мамлекеттик бюджеттен 31 миллиард 565 миллион 600 миң сом каралган. Ал эми 2024 жылы тышкы карызды төлөөгө 42 миллиард 976 миллион 90 миң сом пландалган. Карызды төлөөнүн эң оор учуру 2025-2026 жылдарга туура келет. Кийинки жылы 49 миллиард 538 миллион 530 миң сом тышкы карызга берилсе, 2026 жылы 49 миллиард 561 миллион 920 миң сом тышкы бересеге кетет. Эми жакын карада бизге түз инвестициялар керек, анан экспорт дагы керек. Мына ушулардын баарында колдой турган, ошондойго шарт түзүп бере тургандагы ушу финансы, анан экономика тармагы, мындан ары дагы экономиканын өнүгүшүнө, ар бир жараныбыз жакшы жашоосуна өзүнүн салымдарын сала беришине мен тилектешелим. Өлкө бюджети акыркы 3 жылда 2 эседен ашык өстү. Ага жараша талаптар да жогорулап жатат. Миллиарддаган акчалар чакан шаарларды өнүктүрүү үчүн берилип жатат. Реформаларды жасап жаткан президенттин командасында финансисттер чоң роль ойнойт. Ишиңиздерге ийгилик.